Саламатсызбы, Ырыскелчин Өкөч. Акыркы учурларда такыр эле көрүнбөй кеттиңиз. Социалдык тармактарда сизди издегендер көп, кайда жүрөт дегендей. Анан эмне кылып жаттыңыз буга чейин, каякта жүрөсүз дегендей. Эми азыр ушундай болуп атпайбы? Азыр көрүнгөндөрдүн эмес, сөгүнгөндөрдүн заманы болуп атпайбы? Кыргыздын жакшы сөзү бар го, көрүнбөгөн бит жаман, көрбөй өргөн ит жаман деп, бир акыл сөзүндү айтайын десең, акыйкат сөзүндү айтайын десең эле, Кыргызстанда бүгүн эки эле нерсе иштеп атат да. Эки фабрика иштеп атат, бирөө тигүү фабрикасы, бирөө сөгүү фабрикасы. Башка эч нерсе иштеген жок. Анан азыр бир нерсе айтыштын өзү да ушундай. Бирок эми эйфориялар этегине чыгат, баары бир деле укуктук талаага киребиз дегендей, мына бир айдын ичинде bir премьерди 3 жолу шайлашты. 3 спикерди жайлашты. 2 мыйзам кабыл алышты. Анын бирисине кол коюлган жок, экинчисинин бир пункт иштеп, бир пункт иштебей калды. Бачым кабыл алынган, басым менен кабыл алган мыйзамдар баягы моюндан байлаган эттен ууга жарабайт дегендей эле басым менен кабыл алган мыйзамдардын баркы жок болорун бүгүнкү турмуш өзү көргөзүп атат. Анын эч кандай кажеттери жок. Мына эмки жумада толугу менен имараттын калыбына келет экен, эки жумада комитеттердин жыйыны болот, ошолорго даярданып атам. Акыркы учурда тар чөйрөдө сизди президент шайлоого барат экен деген сөз болуп атат да. Чындап эле барайын деп даярданып атасызбы? Мен алдыдагы президенттик шайлоого катышам. Шайлоочу болуп катышамбы, шайлануучу болуп катышамбы, талапкер катары катышамбы, ат салышамбы, же бир кайсы талапкерге саяпкер катары кызматташамбы, тандем менен барамбы, мандем менен барамбы, үмүт менен чыгамбы, же үгүт менен чыгамбы, 3 күндөн кийин айтам. Анткени азыркы күндө саясаттагы санаалаштары менен дагы такталган талапкерлери менен такташып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Бирок атуу катары президенттик шайлоого катышам. Бирок кандай деңгээлде катышам, буну 3 күндөн кийин ачыгын угасыздар. Чоң рахмат. Ыраазычылык. Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы номер 47 абактагы видео спорттук иш-чарада тартылган. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы Бишкектеги номер 47 абакта отурган мыйзамдагы ууру атыккан Камчы Бөгөлбаев жана башка соттолуучулардын интернетке тараган видеосу боюнча түшүндүрмө берди. Жаз аткаруу кызматы 5 ноябрда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата абакта кичи футбол боюнча мелдеш жана менюга ылайык футбол аянтчасында соттолуучуларга тамак берилгени кабарланды. Түшкү тамактануу учурунда жупуну дасторкон жайылып, анда спорттук иш-чаранын жыйынтыгы чыгарылды. Ошондой эле диний жөрөгөлөр, Куран окуу өткөрүлдү деп айтылат маалыматта. 11 ноябрда социалдык тармактарда номер 47 абакта футболдук аянтчада жазасын өтүп жаткан бир топ адамдар дасторкон жайып тамактанып жатканын тартылган тасма тараган. Анда Камчы Бөгөлбаевди ырдап жаткан кишини көрүүгө болот. Бул иш-чара Көлбаевди тосуп алуу үчүн уюштурганы айтылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы видео 5 ноябрда 10 жылга эркинен ажыратылган 24 жаштагы адам тарабынан тартылганын ырастады. Бул факт боюнча мекеменин ыкчам бөлүмүнүн кызматкерлери издөө иштерин жүргүзүп, анын уюлдук телефонун алып, өзүн бир айга камера тибиндеги бөлмөгө жайгаштырышкан. Эми мекеменин ичкиликтөө кызматы уюлдук телефондун колдонулушуна жол берген күнөөлүү кызматкерлерге карата текшерүү жүргүзүлөрү кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Камчы Бөгөлбаевди уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишин алкагында 22 октябрда кармаган. Ага жазык кодексинин кылмыштуу топ түзүү жана ага катышуу беренеси менен айып коюлду. Ал алгач УКМКнын тергөө абагына кармалып, сөз болуп жаткан видео тартылган күнү 5 ноябрда Бишкектеги номер 47 абакка которулган. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун билдирүүсү. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү болгондой 15 ноябрда Кыргызстандын президентин шайлоого катышуу үчүн талапкерлерди каттуу аяктайт. Мындан улам Кыргызстандын президенттигине талапкерлигимди коюу үчүн шайлоого аттанып, президенттин милдетин аткаруу ыйгарым укугумду тапшыруу чечимин кабыл алдым. Мен бул чечимди кабыл алып жатып, буга чейин президенттин милдетин аткаруучу жана өлкөнүн премьер-министригине менин талапкерлигимди колдогон бардык саясий күчтөргө
көрсөтүүлөргө ыраазычылыгымды билдирем. Айрыкча мени колдогон бардык тарапташтарыма, өлкөдө түзүлгөн оор кырдаалдын туруктуулук үчүн мага жардамын аябаган жалпы кыргызстандыктарга башымды ийип таазим этем. Сиздердин жардамыңыздар менен бийликти легитимдештирүү ишибизди көпкө создуктурбастан аягына чыгара алдык. Рахмат. Өлкө укуктук талаага түштү. Учурдан пайдаланып мыйзамдуулуктун өкүм сүрүшүнө, мамлекетибизде туруктуулук орношуна салым кошконум, ошондой эле менин талапкерлигимди колдогон бардык саясий күчтөргө, анын катарында өлкөбүздүн келечеги, биримдиги үчүн биринчилерден болуп кол сунган саясатчы Өмүрбек Бабановго жана анын тарапташтарына чоң рахмат. Ошондой эле саясий амбициясын эмес, өлкө кызыкчылыгын өйдө коюп, менин Нарын областындагы штабымды жетектеп берүүгө макул болгон Алманбек Шыкмаматовго рахмат айтам. Ошону менен катар Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө багытталган бардык демилгелер боюнча кайсы саясий күчтөр болбосун баарына ачык экенимди дагы бир жолу белгилейм. Бизге бүгүн сүйүктүү Кыргызстаныбыздын көп жылдык туташ кризистен алып чыгууга тарыхый мүмкүнчүлүк берилди. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы. Жашасын Кыргызстаныбыз, деди Жапаров билдирүүсүндө. Президенттин милдетин аткаруучу шайлоо мыйзамдарына кол койду. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти жана Жогорку Кеңешин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык парламентке өтүүнүн шайлоо босогосу азыркы 7%дан 3-кө, шайлоо күрөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго ылдыйлатылды. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасы жоюлду. Мындай документ менен чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар гана добуш бере алат. Андан тышкары президенттик жана парламенттик шайлоого катышкан талапкерлер шайлоочулардын 1%-нын добушун алса, шайлоо күрөсүн кайтара алат. Мурда ал 5% болчу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү мыйзам кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирерин билдирди. Сөз болуп жаткан мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 октябрда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кол коюу үчүн жиберилген. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Андагы жапыр добуш бурмалоого эл каршы чыгып, 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразычылык акциялары башталган. БШКнын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Кыргызстанда бийлик алмашты. Шайлоо босогосун күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу маселеси 4 октябрдагы парламенттик шайлоо алдында бир топ жолу көтөрүлгөн. Шайлоодон кийинки тополоңдо бул талап күчөгөн. Мадумаров Садыр Жапаров менен союз түзүү боюнча суроого жооп берген жок. Президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Москвада маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Шайлоодон жеңип чыксаңыз, Садыр Жапаровду премьер-министрлик кызматка чакыра аласызбы деп сурады журналист. Же ал жеңип чыкса, өкмөттү жетектөөгө макул болосузбу? Мадумаров мындай келишимдер кабыл алынбайт, анткени министрлер кабинетинин башчысын депутаттар шайлашы керек деп жооп берди. Буга чейин президенттик шайлоого катышуу жөнүндө билдирүүлөрдү БШКга бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, белгилүү кыш болбойт мемин автору Арстан Алай, экономист Кубан Чуроев, активист Назарбек Нышанов, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов, саясаттануучу Бакыт Бекетаев жиберген. Экс-төрага Канат Исаев, пенсионер Абдыкар Сыдыков, Улутман саясий партиясынын лидери Сазыкбай Турдумалиев, активист Нурлан Мутуев, Ош газ филиалынын мурунку башчысы Рашид Тагаев, АККБнын директорлор кеңешинин кеңешчиси Толубай Жеңишбек Байгутиев, экс-судья Клара Сооронкулова жана өзүн өзү көрсөткөн талапкер Аймен Касенов. Кытай Кыргызстанга карыздарды төлөө мөөнөтүн жылдырууга макул, бирок бир шарт менен. Кытай тарап Кыргызстанга карыздарды төлөө мөөнөтүн жылдырууга макулдугун берип, ошону менен бирге белгилүү бир шарт койду. Бул тууралуу Финансы министринин мамлекет карыздар башкармалыгынын башчысы Руслан Татиков билдирди. Ал бүгүн Спутник Кыргызстандын мультимедиалык маалымат борборунда Финансы министри бюджетти болжолдоо жана мамлекеттик карыздарды төлөө жөнүндө аттуу онлайн брифингге катышты. Татиковдун айтымында азыркы тапта Кыргызстан Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Сүйлөшүү процесстери жүрүп жаткандыктан ар бир жагдайын айтпай турайын. ЖМКлар Кытай тарап карыздын мөөнөтүн узартууга макул болгон жок деп жазууда, бирок андай эмес. Кытай төлөө мөөнөтүн жылдырды, бирок өзүнчө бир шарт койду. Учурда аны талкуулап жатабыз. Сүйлөшүү соңуна чыкса 2020 жылдын 1 майынан 31 декабрга чейинки төлөө убактысы жылдырылат. Анын суммасы $35 миллион, деди Татиков. Ошондой эле сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрүп, бардык шарттары туурасында ачык айтыларын билдирди.
Эртеңден тарта Жогорку Кеңештин депутаттары Ак үйдөн иштеп алгачкы жыйынын өткөрөт. Жогорку Кеңештин имараты талкалангандан кийин депутаттардын жыйыны мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан. Жогорку Кеңештин депутаттары октябрь айындагы элдик толкундоодон кийинки Ак үйдөгү алгачкы жыйынын өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык эртең 12 ноябрда саат 10:00 парламент имаратынын батыш залында жалпы жыйын өтөт. Күн тартибинде 10 мыйзам жана 1 токтом долбоору каралмакчы. 6 октябрда Ак үйдүн ичи талкалангандан кийин Жогорку Кеңештин депутаттарынын жыйыны аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан. Санкт-Петербургда кыргызстандык жаран жердешин сабап өлтүрдү. Санкт-Петербургдун Петроградский районундагы мушташтын натыйжасында бир кыргызстандык каза болду. Бул тууралуу бүгүн 11 ноябрда Орусиялык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, окуя 11 ноябрга караган түнү болгон. Курулуш объектилеринин бириндеги вагондо жумушчулар алкоголдук ичимдиктерди ичип жатышкан. Алардын ортосунда чыр чыгып, натыйжада 42 жаштагы кыргызстандын жараны 53 жаштагы жердешин сабап салган. Жабырлануучу алган жаракатынан улам каза болуп, кол салган адам качып кеткен. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери чакырылып, шектөө кармалган. Учурда кылмыш ишин козгоо маселеси чечилип жатат.